Жаман жакшы дайыма эри шаркак жүрөт эмеспи? Кыргыз шоу бизнесиндеги кайсыл гана ырчынын башы көрүнбөсүн, ал жөнүндө сындар айтылып, сөзсүз түрдө түрлүү кептер менен коштолот. Алардын арасында Бактыгүл аттуу ырчынын артынан ээрчиген сөз кептер башкалардан 2 эсе десек да болчудай. Айтор бул айым сөз ээрчүү жагынан рекорд коет. Балким бул көпчүлүктүн көз мончогуна айланганын себебидир. Мына ошол көпчүлүк көрөрмандарынын суроолоруна Суперинфо жана Супер Кечи сайты аркылуу жооп бермекчи болгон ырчы Бактыгүл Бадыева бизде конокто. Ал белгиленген убакыттан кечигип келип, аны күтүп суроосун камдап турган сайттын колдонуучулары жана телефон аркылуу чыккандар Бактыгүл келери менен шыр эле суроолорун узатып калышты. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бактыгүл сизди угуп атат, суроолоруңузду узатсаңыз болот. Бактыгүл эже суроо берип кетейин мен. Угуп атам сизди. Кайрымдуулук иштерге кандай карайсыз деген эле карылар үйүнө, майыптарга ушундай тармактагы муктаж болгон нерселерге кайрымдуулук кылдыңыз беле деген суроо. Финансий жактан болбосо дагы моралдык жактан жардамыңыз тийди беле деген суроо. Сурооңузга рахмат. Чыгармачыл жолду аттагандан баштап ушул күнгө чейин колдон келишинче кайрымдуулук концерттер болобу, кайрымдуулук эмнелер болот, ошолорго колдон келишинче жардам берип жүрөм. Анан 2009-жылы жеке концертимде дагы карылар үйүнөн жана жаштар үйүнөн 2 күн өзүм автобус менен алып барып алып келип, концерттеримди көрүп, подаркаларын алып кетишкен, колдон келишинче жардам берип турам. Алло, өзүңүз кайсы жактан чыгып атасыз? Мен Бишкектен чыгып атам. Бишкектен. Атыңыз Айжан, сурооңузду узата бериңиз. Айтама. Сизге суроо ушундай эле. Сизде, короче, баай ушундай бизнесмен деп, короче, ушундай сөздөр жүрөт да, ошолор чынбы? Неге именно сиздердин аябай көп эмеле сууктар жүрөт да? Кудайга шүгүр, өзүмө керектүү нерсенин баары бар, эми Кудайга ыраазымын да. Анан насчет эми ушак боюнча болсо, эми эч ким болбосом, мисалы, да, если бы я ничего не добилась бы, если бы я не была бы бүгүнкү күндөй Бактыгүл Бадыева болбосом, анда эч кимге кереги жок эле, эч ким менен сөз кылбайт эле, туурабы? Ошондуктан, ну, значит, я есть, значит, я живу, значит, я успешная, из-за этого про меня и говорят. Вот и все. Саламатсызбы? Саламатчылык, угуп атам, Самара. Мурунку кичтирген көйнөктөрүңүз бар. Кичирээк келип калган көйнөктөрүңүздү сатасыз коюйжам деп, сиңдилериңизге бересиз, ошол жөнөттөйүн. Кайра арыктап, кайра кийим. Сата турган болсоңуз, каяктан алсак болот? Буюрса алдыда когда-нибудь качандыр бир убакта буюрса эме кылам. Дүкөн ачам, өзүм кийимдеримди сатам. Угуп атабыз, аты жөнүңүз, кайсы жактан чыгып атасыз? Атым Элжира, Бишкектен чыгып атам. Сурооңузду узата бериңиз, Бакуля сизди угуп атат. Саламатсызбы, Бактыгүл эже? Саламатчылык. Мен Бактыгүл эжеге суроо берейин дегеним, бул албетте сизди азыркы учурда бизнес леди деп атап жүрүшөт да. Анан ошол бизнести кантип баштадыңыз эле, башында жана ошондой эле бул талап эмгек созуп жүрөсүз. Анан ошол мисалы чыгармачылыкта сиз акыркы учурда сахнадан алыстап кеттиңиз да. Анан жеке концерт коеюн деген оюңуз барбы? Ошол суроо. Анан бул көп мисалы хиссият кийип жүрөт азыркы айымдар, ошолорго көз карашыңыз кандай? Рахмат. Көз карашым? Эми мен ал боюнча эч нерсе деп айта албайм, себеби ар адамдын өзүнүн тандоосу болот, кааласа киет, кааласа килбейт да, туурабы? Ал, ну, я не знаю, как объяснить. Мен ага эч нерсе деп айта албайм. Жакшы көз карашым жакшы. Эгерде туура көрсө кийсе, конечно, кийсин, туура көрсө киет. А туура, ну, как бы, не знаю, как ответить. Ошол? Концертим боюнча болсо, буюрса күзүндө берейин деп атам, эми билбейм, жетишемби, жетишпеймби, точно так айта албайм. Концерт боюнча. Ийгилик болсо, эми иштеш керек, иштесең тиштейсиң да, туурабы? Анан
Ошол? Бактылуу болуңуз, аракет кылсаңыз берекет болот. Бар болуңуз, жакшы калыңыз. Рахмат. Алло. Ақтөбе жөкен. Угуп атат. Өзүңүздүн кайсы жактан чыгып атканыңызды анан атыңызды айтып койсоңуз. Мен атым Асяна, Бишкек шаарынан чыгып атам. Сурооңузду узата бериңиз. Азыр эле жөнүнөн мамилеңиз барбы? Кайсы адам болбосун кызыгат болуш керек суроогочу. Эми ар бир көрүнүктүү адам болгондон кийин мамилеңиз барбы? Анан азыр урматтойт менен сүйлөшүп турасыздарбы деген сурайын. бар эми сахналаш кандай коллегаларым, ошондуктан көрүшкөндө учурашып турабыз. Баары жакшы. Бактыгүл сизди угуп атат? Мен Бактыгүл Мен сизди угуп атам, мен Бактыгүлмүн. кандай Бактыгүл? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшысызбы? Настроенияңыз маанай жакшыбы, маанай? Жакшы, өзүңүз кандай? Эмне кылып атасыз? Албайтам мен. Эмне кылып атасыз? Билемин. Жакшы. Сурооңузду бериң. Кармачылыктан көрүнбөй кеттиң, ырларыңды утпай калдым. Ошо эс алып аткам азыр. Жакшы элесиңби? Жакшы, рахмат. Мен сага мындай суроом бар эле, ушу көптөн бери ушу суроону бере албай жүргөм да. Келиңиз, бериңиз. Сен чыгармачылыкты, ушу ырчылыктычы, ушу баштаганда сага ким жардам берди эле? Эми биринчи орунда Кудай жардам берген, андан кийинки жардам берген Гүлзат Байзакова, Сымык Бешекеев, жана ошондой эле журнал, газета, радио, телевидение, эми бүткүл жанында жүргөн адамдар, бирок эң негизгиси Кудай деп ойлойм. Рахмат. Дагы бир суроом да, ошо сен баары көп нерсе ушакты, ушу сен жөнүндө көп айтышат да. Мен ошо сени өзүмөн уккум келет. Качан турмушка чыгайын деп атасың, анан жогорку жакта иштегендер менен да жүрүшөт деп болгон да. Жакшы. Эми турмушка буюрса чыгам. Кудай билет аны качан чыгарымды. Жүрөгүм бош эмес, көп жылдан бери. Анан жакшы жогору жактагы адамдар менен кандай десем, жүрөт десе, анда жакшы. Эң негизгиси ылдыйкы адамдарга жабыштырбаса эле болду. Ошол. Дагы бир суроом, рахмат. Сен ошо жана урматтуу сенес менен кыз жигит болдуң беле, канча жыл сүйлөштүң эле? Аны газеталарды окусаңыз жакшы болот эле да, ошол суроого таап берет эле. Өзүмөн уккум келет да. Понятно. Бул сурооңузга жооп бергим келбейт атат, эже. Тарынбаңыз, Эже, өзүңүздүн атыңызды кайсы жактан Менин атым чыккансыз? Назгүл, мен балыкчыда турам, балыкчыдан чыгып атам. Көрөрмандар тарабынан суроо мөндөрдө эле жаап жатты. Бактыгүл кайталама суроо көп кездешип жатса да, ар бирине жооп берүүгө үлгүрүп жатты. Ошол эле учурда Супер KG сайтыбыздын колдонуучулары тарабынан толуп калган суроолорго да жооп берип турду. Эвелет деген колдонуучубуз суроо бериптир. Саламатсызбы Бактыгүл? Жашоодо эмнеден коркосуз? Экинчи суроосу. Адам болуп жашоо дегенге кандай түшүнөсүз? Жана сиз ушул сөзгө татыктуу жашап жатасызбы дейт. Коркуу боюнча эми жашоодо Кудайдан коркум го? Кудайдан корком да. Адам болуп жашоо дегенди кандай түшүнөсүз? Жана ушул сөзгө татыктуу жашап жатасыз. Эми адам болуп жашоо деген эми бирөөнү алдабаганга, бирөөнү өлтүрбөгөн, бирөөнү алдабаган, урдабаган деп бул адамдай жашаган деп ойлойм да. Бул анан эми жана сиз ушул сөзгө татыктуу жашап жатасызбы? Эми эч кимди алдаган жокмун, урдаган жокмун, өлтүргөн жокмун, билбейм. Калганы эми эл билет, кандай десем. Туура эле жашап атсам керек деп ойлойм. Кантип мен өзүмдү туура эмес жашап атам деп айтам, туурабы? Эмайла деген колдонуучу жазыптыр. Салам Бакуля, сени сыйлайм, сендей сулуу кыргыз кыздары мени сыймыктамабыз дейт. Азыр эмнеге менен алектенип жатасың? Сахнадан көрүнбөй кеттиң дейт. Турмушка чыктың деген сөз чынбы дейт. Турмушка чыга элекмин, бирок жүрөгүм бош эмес. Азыр ошол салон менен эле жүрөм. Андан тышкары акырындан ырларды жаздырып атам, буюрса жолугушабыз сахнадан. Дейт бирөө Ильясино деген колдонуучу. Бактыгүл качан турмушка чыгайын дейсиң? Күйөөсү жок жүрө берсең ушак ээрчий берет дейт. Сени өзгөчө
кыргыздар ушак менен кишинин турмушун бузганды жакшы көрүшөт дейт. Ошондуктан эртерээк бир жакшы мырза таап турмушка чыгып деген каалоо тилеги бар экен. Мырзам бар, көптөн бери жүрөбүз, анан буюрса мен ойлойм, печать баскан, анан это не главное, печать басып банкет кылган ал менимче эң негизгиси эмес. Эң негизгиси сүйүү, бири-бирин түшүнүү, и бир болуу, ошол эң негизгиси. Анан печать басып, штамп коюп, паспортто 2 жыл жашап, ажырашып, 5 жыл жашап, ажырашып кетип атпайбы, туурабы? Биз болсо, бири-бирибизди сүйүп, түшүнүп, урматтап, ар дайым бирге жүрөбүз. Ошол эң негизгиси сүйүү, а не печать в паспорте. Кийинки Жаныбек деген колдонуучубуз атыптыр. YouTube'да ролик бар дейт. Башкы карман сиз чыбгат менеп маңызда уран айтып жүргөн дейт. Мас белеңиз же бул монтажбы? Ушул суроо кызыктырып жатат. Көрүп алып кызык болдум. 3, 2, 1, начали. Манастын тукумдары! Кытайлар бизди баскан атат! В атаку Ленин үчүн! Мас эмес болчумун. Жөн эле биз досторубуз менен ойноп, анан мен утулуп, ошол желаниямды как бы на желание ойнойт го. Ошол аткарып аткам өзүмдүн тапшырмамды. Сол эле болчумун. Анан менимче ар бир эле адам жакындарынын арасында ошондой ойноп, күлүп жүрөт деп ойлойм, бирок мен деле адамдардай, элдердей элемин мен дагы. Мен деле могу прикалываться, шутить тоже могу. И ошол кезде тапшырмамды аткарып аткам. Анын эч кандай менимче эч нерсеси жок. Мен ойлойм, бул эми терең, кандай десем, терең ойлонуп, мындай түшүнүгү нормальный адамдар гана түшүнөт деп ойлойм да. Ушул эмени, ушул видеону мисалы. Жылдызбек 88 деген колдонуучу, саламатсың Бактыгүл, саясатка кандай карайсың? Азыркы ырчылардын көбү саясатка жаккан, сен да ошолордун ордун толуктайын деген оюң жокпу? Жаш кезинде кантип кыялданат элең? Чоңойгондо ошол болом деп ойлогон белең? Турмуш курсаң, болочок жолдошуң сахнадан кет десе кетет белең? Чыгармачылыгыңа ийгилик, ар дайым элибизге кызмат кыла бер. Эми жолдошум кет десе кетип деле калам, себеби үй бүлө, эң негизгиси үй бүлө, бала чака деген мисалы да. Бирок кантпейт, мен билем, себеби чыгармачылыкты түшүнгөн, мен ички дүйнөмдү түшүнгөн адам. Биринчиден, анан саясатка көп деле кызыкпайм, бирок мындай жаңылыктарды карап коем, себеби Кыргызстандын тагдыры мени кызыктырат дегендей да. Волнует. Ойлондурбай койбойт, Ошол. Салам Бактыгүл, Нурба Кежи деген жөнөттүр. Салам Бактыгүл, сага бир суроо. Бардык эле атактуулар убагында жүк түшүргүч же дагы башка кара жумуштарда жаш кездерин жасап, кийин анан буттарына туруп кетишкен. Айтсаң, сен дагы Токмокто 1-мектепте окуп жүргөн кезиңде базарда эл катары соода кылышчу дешет. Ушул чынбы? Ошол чын. Ошол деңгээлде азыркы ийгиликтерге жеткениңдин сыры дейт. Ошол үчүн кичинекей кезимден эле иштеп, түнкү эрте мененки саат 4 Бишкекке келип, фрукты жүктөп, жер жемиштер жүктөп, 8ге чейин сдавать этип, базарда 8де сабакка барчумун. Себеби апам жалгыз, апама кыйын болгон, биз 4 бир тууганбыз, жалгыз апам баккан бизди баарыбызды. Анан чоң эжелерим уже окууга тапшырып, кыйын болгон. Ошондуктан апама жардам берип, как бы, и вообще кичинекей кезимден эле иштегенди, мындай эмгектенгенди жакшы көрчү элем мен. Ошондуктан ошентип, эгерде ошонун баарын көрбөсөм, ушул нерсени көрбөйт болчу элем деп ойлойм да, ушундай жакшылыктарды. Ошентип тамак жасаганды дагы өзүм үйрөнгөм. 4-класста тамак жасап баштагам, 13 жашта уже лагманды созуп, уже мант түтүүчүмүн. 13 жашта. Ошондой. Антиколон деген колдонуучу, саламатсызбы? Суроолорум төмөнүчө дейт. Бизнес чөйрөсүндө иштеген орбу, же ырчылык кесипте эмгек кылган ор бекен? Экөөнү таратып көрдүңүз беле дейт.
Өкө ар башка, бизнес чөйрөсү дагы өтө кыйын, шоу чөйрөсү дагы өтө кыйын, оңой жумуш жок, оңой нан акча деген жок, оңой жумуш жок. Өкө тең кыйын. Бирок кыйынына карабастан жүрөгүңө жагыш керек. Мен жүрөгүм болсо, мисалы мына сулуулук жааты дагы өтө жагат, чыгармачылык дүйнөсү дагы өтө жүрөгүмө жакын. Ошондуктан кыйын болсо дагы өкөнү бирдей алып кеткенге аракет кылып жатам ушул күнгө чейин. Бека 123 дейт, саламатсызбы Бактыгүл эже. Мени бир суроо кызыктырат. Мен инимди бала бакчага алып барган жерге сиз да бир баланы алып барасыз. Көп көрөм сизди. Ал ким, балаңызбы, жийиниңизби? Алдыңа рахмат дейт. Чоң рахмат. Сиз деген мага окшош кызды көрүп алсаңыз керек. Себеби бир да жолу ушул күнгө чейин. Себеби эң кенжеси менмин да. Ушул күнгө чейин мен бала бакчага бара элекмин, бир да жолу ушул күнгө чейин. Менимче бул мага окшош бир кызды окшоштолду деп ойлоп атам да. Алеся деген сурооңуз атыптыр. Саламатсызбы Бактыгүл эже, сизге суроолорум төмөндөгүчө дейт. Биринчи сүйгөнүңүз башкага үйлөнүп алса, сүйгөнүңүзгө бакыт каалайт белеңиз же бактысыздыктыбы? Эми эгерде бирөөгө бактысыздыкты кааласаң, ошол сага кайтып келет. Ошондуктан ар бир адамга душманбы же кандай, эми душманым кандай, мисалы душманыма дагы мен жалаң гана жакшылыктарды каалайм. Эгерде мен жакшылыктарды кааласам, ошол каалаган жакшылыктарым өзүмө эле келип тиет. Ошондуктан ушул күнгө чейин жамандык эч кимге каалай элекмин. Себеби жүрөгүң кенен болуш керек. Жөн эле кой бериш керек. Все, что не делается, все к лучшему, все, что не случается, все к лучшему. Если кайгырбаш керек да эч убакта. Если болбой калса, анда сүйүн. Значит, алдыда андан дагы жакшы нерсе сени күтүп турат. Да? Ошондой. Борсок 2 деген саламатсызбы Бактыгүл, сизди Көлбаев менен жакын байлашта деп окугам. Ушул сөздөн канчалык чындыгы бар? Анын жигити бар деп Супергездин окугам. Жогору атаган мырзабы дейт. Жок, мамилем жок. Мамилем жок. Жигитим жөнөкөй эле мырза. Кадимки эле. Жок. Саясат боюнча экен. Клиптериңде башка улут жигиттерин көрүп калам, анын кандай жери жагат же кыргыз жигиттери боюнча келбейби дейт Кайтпас деген колдонуучу. Эми мен клиптеримде бир эле жолу илгери 20 жашымда өзбек бала тартылган. Андан кийин жалаң эле кыргыз балдар тартылып жүрөт. Жалгызымда да кыргыз бала тартылган. Ата энеси кыргыз, жөн эле келбети мындай сары, кандай десем, ак жумал. Анан жанакы Сумеркидеги жигитке окшоштуруп, бул мен дос кызымдын иниси болот. Ошентип тартылганбыз. Илгери ошол 20 жашымда сагындым сени деген клипте өзбек бала тартылган. Бул бала менен болсо эжеси менен мен досмун, ал бала менен да досмун. Мен ойлойм, жаман нация жок, жаман адамдар бар деп ойлойм да. Нет плохой нации, есть плохие люди. И если там кто-то бир, мисалы, өзбек башка бир жаман айтып же бирденке болсо, это не значит, что все узбеки плохие. Либо там бир кыргыз айтса, там бардык кыргыз же бардык орус эмес. Мен эч качан улутту тандабайм. Мен патриотмун, кыргызымдын патриотумун. Мен кыргыз экениме сыймыктанам. Бирок мен эч качан бөлбөйм адамдарды, там эч качан нацияларды бөлбөйм. Потому что есть и хорошие кыргызы, есть и русские хорошие, есть и кыргызы плохие, и русские плохие. Вот так вот. Себеби деген мына мен 30-40ка жакын адам иштейт, 40ка жакын кыз иштейт менде. Колумда эме эркектер деле бар, колумда иштешет. Ал еврейлер, орустар, Азербайджан, Туркия, узбеки, кыргыз, это интернационал. Жанакы макал жөн эмес да. Нет плохой нации, есть плохие люди дегенге мен кошулам. Ошондуктан ал өтө жакшы бала, үй бүлөсү менен билем баарыны, өтө жакшы адам. И ошондой кезде ошондой болуп калган. И так получилось, что мы сняли и все, да. Сени саясатчылардан кимдир колдойт деп окугам. Эгер сыр болбосо ким дейт? Саясатчылардан ушул күнгө чейин эч ким колдогон эмес,
колдогон эмес, колдобойт дагы деп ойлойт атам да, пока я думаю, да, я не знаю. Мындай очур болгон. Да, не поддерживали, не поддерживают. Я думаю, что и не будут поддерживать. Деп ойлойм да. Азыркы кырдаалдагы көз карашың кандай? Жана бийликти колдойсуңбу же оппозицияны дейт. Чын айтсам, саясат жөнүндө эми чын айтсам, алакандай эле кичине эле бир кыргызбыз. Анан биякта бөлүнбөй эле биримдиктүү болуш керек деп эле ойлойм да, менчи мисалы. Биз деген Кыргызстанды биринчи билдиришибиз керек. Бизди чын айтсам көп жерде эле болдум. Эч ким билбейт. Кыргызмын десең деп билбейт мисалычы. Кытайды билет, орустарды билет мисалы, өзбектерди билет керек болсо, казактарды билет. А бизди эле билбейт. Биз деген биринчи өзүбүздү билдирели, анан кыйраткандан кийин, наверное, я думаю, что бөлүшсөк болот. Бөлүнүшүп мындайчы, там, я за того, я за этого, потом можно. Сейчас нам нужно быть вместе, и биз биримдиктүү болуш керек да, биринчи биз элге бизди тааныталы, өзүбүздү, кыргыз элине. Анан бөлүнүп там кыйын болсок болот. Азырынча, думаю, нас никто не знает, честно сказать. И мне обидно. Мне обидно, ужасно, до слез, прям обидно. Өзүбүзчө эле кичине эле кыргыздар бөлүшүп эле оштук, анан чүйлүк, анан деп бөлүнөбүз. Биз биринчи кыйратышыбыз керек, бизди эл жүзү билиш керек, анан мушташып, согушуп, тытышсак болот деп ойлойм да, мен азырынча. Менин оюм, лично оюм ошондой.